Саламатсыңарбы, кымбаттуу 6 класс кутмандуу күнүңөр менен бүгүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбызда биз жазуу ишин жазабыз. Сабагыбыздын максаты окуучулар орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулугун бекемдешет, жазуу ишин сабаттуу, таза жазууга аракеттенишет. Бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Бүгүн 5 айынын 2-си. Жазуу ишинин темасын кетирдим. Мынакей муз аянтчасы. Анда балдар кунт коюп уккула, мен текстти окуп берем. Силер таза, иреттүү, катасыз жазганга аракет кылгыла. Текстти окуп баштайын. Кыштакка жакын жерде коктуча бар эле. Кыштакка жакын жерде коктуча бар эле. Мурун бул жер кыйла кенен жана түз болчу. Мурун бул жер кыйла кенен жана түз болчу. Бирок ага эч ким көңүл бурчу эмес. Бирок ага эч ким көңүл бурчу эмес. Кеч күз. Кеч күз. Күндөрдүн биринде так ушул жерде окуучулар туш-туштан чубап келе жатышты. Күндөрдүн биринде так ушул жерде окуучулар туш-туштан чубап келе жатышты. Алардын бири да куру келген жок. Алардын бири да куру келген жок. Ар биринин колунда бир-бирден кетмен күрөк бар. Ар биринин колунда бир-бирден кетмен күрөк бар. Алар күзүндө муз аянтчасын курууга келип жатышкан мектеп окуучулары болчу. Алар күзүндө муз аянтчасын курууга келип жатышкан мектеп окуучулары болчу. Дене тарбия мугалими муз аянтчасын эрте даярдап коюунун зарылдыгын түшүндүрдү. Дене тарбия мугалими муз аянтчасын эрте даярдап коюунун зарылдыгын түшүндүрдү. Окуучулар бул жерден чөптөрүн ылдам тазалап, жерин түзөштү. Окуучулар бул жердин чөптөрүн ылдам тазалап, жерин түзөштү. Кышында бул жер катуу суук боло баштады. Кышында бул жер катуу суук боло баштады. Бул кезде аянтчага суу жиберилип, муз тоңду. Бул кезде аянтчага суу жиберилип, муз тоңду. Окуучулардын бардыгы аянтчанын жанына чогулушту. Окуучулардын бардыгы аянтчанын жанына чогулушту. Декабрдын соогу балдардын бетин аймалайт. Алардын чыдамкайлыгын сынагансыйт. Декабрдын соогу балдардын бетин аймалайт. Алардын чыдамкайлыгын сынагансыйт. Спорт оюндарына мурдагыдай эле дене тарбия мугалими жетекчилик кылат. Спорт оюндарына мурдагыдай эле дене тарбия мугалими жетекчилик кылат. Мынакей балдар, силер текстти уктуңар. Бул текстти жакшылап угуп, андан кийин текст боюнча жазуу ишин жазып баштагыла. Жазуу ишин эң жакшы деңгээлде жазганга аракет кылгыла. Сабакка активдүү качкыла. Саламатта болгула балдар.